Мынакей бүгүн 21 февраль күнү эл аралык эне тил күнүнө арналган Ишенал Арбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин номер 6 корпусунда 4 курам жайгашкан мынакей дин таануу институту, искусство жана дизайн институту, экономика жана менеджмент институту, ошондой эле педагогика колледжи тарабынан бүгүн интеллектуалдык таймаш уюштурулуп жатат. Студенттердин ушунча шандуу, жандуу, кызыктуу, илимий, маданий чыгармачылыктарын тартуулап жаткан учуру азыркы учурда. Ал эми Байге фондун айта турган болсок, ушул дин таануу институту тарабынан 1-орунга 25 000 сом, 2-орунга 15 000 сом, 3-орунга 10 000 сом жана активдүү катышкандыгы үчүн 4-орунга 5 000 сом коюлду. Чындыгында студенттердин көзүндө ушундай бир жыл деткен бир жылдызды көрүп жатабыз. Студенттер атаандаштыкка, таймаштыкка жөндөмдүү болгондорун дагы бир көрүп жатабыз. Студенттер ушул билим алуу очо болгон биздин уюткул университетибизде өздөрүн активдүү бүгүн көрсөтүп жатышат. Чындыгында мен педагог катары бүгүн кубанычтамын. Эл аралык эне тилиңиздер менен куттуктайм. Бул конкурсту уюштурган дин таануу биздин ушул бөлүмүбүзгө, ушул курам жетекчисине, дин таануу институтуна терең ыраазычылык айтам. Анткени эң негизги басым ушул дин таануу институтунда болду да. Байге фондундагы ошол дин таануу тарабынан уюштурулуп, биз болсо бир аз колубуздан келишинче жардам бердик. Бирок бүгүнкү уюштурулган конкурска алдыда боло турган студенттердин ошол жыйынтыгын күтүп атабыз да. Ким кайсыл курамды жеңет, бирок мен да студенттерим менен бирге толкунданып атамын. Ошондуктан кайсыл улут кайсыл жерде төрөлбөсүн, эң айта кетчү нерсе ошол элдин ырын-ырда, каада салтын, үрп адатын сыйла дейт. Ошондуктан ар дайым биз кайсыл жерде, кайсыл элде төрөлбөйлү, өзүбүздүн албетте эне тилибизди унутпайбыз, бирок ошол элдин үрп адатын сыйлоо бул адамдык парызыбыз деп билем. Жалпы Ала тоого көрк кошуп жашап жаткан кыргыз элин бүгүнкү эне тил майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын.